Саламатсыңарбы окуучулар. Биз бүгүнкү сабагыбызды информатика сабагы үчүн 8 класстарга арналган 4 чейректин материалдарын окуп үйрөнүү үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү өтүүчү темабыз интернеттин жайгашышы компьютердин IP дареги. Биз алгач интернет дегенди кандай түшүнөсүңөр жана интернет кандай жайгашат деген суроолорго кайрыла кетсек. Интернет англис жана латын тилдеринен алынган. Интер аралык, нет болсо тармак деген сөздү түшүндүрөт. Башкача айтканда эл аралык электрондук байланыштардын компьютердик тармагы. Интернет региондук, улуттук, локалдык жана башка тармактарды байланыштырып турат. Айрыкча илимий техниканын өнүгүшүнө жана маалымат алмашуунун өнүгүшүнө бир топ өбөлгө түзөт. Интернеттин пайда болуусу жана өнүгүүсү ар кандай тарыхый факторлор менен жана себептер менен шартталган. Компьютер жаралгандан кийин маалымат алмашууну тез жана жоготуусуз бир тармакка бириктирүү жөнүндө жаңы бир ой пайда болгон. Бул тармактын максаты негизинен компьютердин жаңыча байланышуусу, башкача айтканда бир гана серверге көз каранды болбостон, эм үчүн таптакыр жаңыча байланышуу болгон. Бул тапшырманы ARPA деп аталган АКШнын изилдөө долбоорлорунун өзгөчө татаал агенттиги алып, жигердүү салым кошушкан жана АКШнын өкмөтү тарабынан каржыланган. Алгач интернеттин тарыхына кайрыла кетсек, интернет англис тилинен алынган деп жогоруда дагы айтып өттүк. Бул бириктирилген компьютердик тармактардын бүткүл дүйнөлүк желеси. Дүйнөлүк желе маанисиндеги интернеттин пайда болуу тарыхы 20-кылымдын экинчи жарымына барып такалат. 1957-жылы АКШнын коргоо министрлигинин алдында уюшулган. Алдыңкы изилдөө долбоорлорунун агенттиги 1969-жылдын 1-сентябрында изилдөө институттарынын ортосундагы компьютер аркылуу маалымат алмашууну камсыз кылган. Алгачкы бириккен желени түзүп чыгат. Интернеттин бул алгачкы түрү биринчи ARPANET деген аталышта дүйнөгө жайыла баштайт. ARPANET терминине кайрыла кетсек, биринчи компьютердик тармак ARPANET деп аталып АКШнын 4 илимий мекемесин бириктирген. Бул мекемелер коргоо министрликке алдыңкы катардагы технологияларды иштеп чыгышкан. Алгачкы билдирүү ARPANET түйүнүнө LO деген тамганы жиберүүдөн башталат. Чындыгында логин деген сөздү жөнөтүү пландалган. Бирок эки тамгадан кийин түйүн менен компьютердин ортосундагы байланыш үзүлүп кеткен. 1982-жылы ARPANET TCP IP аталыштагы бирдиктүү тармактык тилди түзүп чыгуу менен азыркы интернет келип чыккан. 1983-жылы ARPANET маалымат берүүдө жалпы протоколду TCP IP түзгөндөн кийин интернет деп аталат. 1988-жылы кыскача текстик билдирүүлөр менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон. 1990-жылы интернет дүйнөлүк желе деп аталат. Анткени бир эле компьютерден дүйнөнүн булуң бурчундагы маалыматтар менен таанышууга жол ачылган. Компьютердик желе деген терминге кайрыла кетсек, бул бири-бири менен атайын каражаттар аркылуу өз ара байланышып, эң аз дегенде эки компьютерден турган маалыматты бөлүштүрүп иштетүүчү системди айтабыз. Башкача айтканда желе бул өз ара байланышкан жеке компьютерлердин жана башка электрондук эсептөөчү түзмөктөрдүн жыйындысы болуп эсептелинет. Жеке колдонуучуларга бири-бири менен байланышуу, кесиптик маселелерди чечүү, ресурстарга чогуу мүмкүндүк алуу, сакталган маалыматтарды аралыкта колдонуу сыяктуу маанилүү мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Желеге кирген компьютерлер төмөнкү функцияларды аткарышат. Желеге мүмкүнчүлүк алууну уюштуруу, маалыматты берүүнү уюштуруу, электрондук ресурстарды берүү жана желе колдонуучуларына кызмат көрсөтүү. World Wide Web, башкача айтканда дүйнөлүк желе, бул дүйнө жүзүндөгү маалыматтарды издөөдө электрондук саякат жасоого мүмкүндүк берет. Учурда www интернеттеги эң таанымал издөө системине кирет. Дүйнөлүк желе аты айтып тургандай эле керектүү суроонун жообун кызыктырган теманы жана башка көптөгөн маалыматтарды баскычтын бир басымы менен таап берүүчү систем. Интернеттин жайгашышына кайрыла кетсек,
Кыргызстанга интернет 1995 тартып келе баштаган. Алгач болуп интернет баракчаларын чектөөгө алуу 1999 баштап катталган. Бул жылдардан тартып Кытайда, Сауд Аравиясында, Иран, Египет диний жана саясий көз караштарга туура келбеген сайттарга чектөөлөр киргизилген. Алгач пайда болгондо коммуникациялык технологиялардын ичинен радио 38 жылдын ичинде, телевидение 13 жылдын ичинде дүйнө боюнча 50 миллион угарман жана көрөрман топтой алса, интернет пайда болгондон кийин 5 жылдын ичинде гана 50 миллион колдонуучусун топтой алды. Демек, интернет дүйнөдөгү эң бат жайылган жана эң оперативдүү маалымат булагына айланды деп айтсак жаңылышпайбыз. IP Direct деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? IP Direct бул компьютердик тармактагы ар бир компьютердин дареги. IP даректер экиге бөлүнөт. Ички IP дарек жана тышкы IP дарек. Тышкы IP дарек бул бүткүл дүйнөлүк интернет тармагында сиздин компьютериңизге тиешелүү болгон IP дарек эсептелинет. Ички IP дарек локалдык компьютердик тармактын ичинде гана сиздин компьютериңизге тиешелүү болгон IP дарек эсептелинет. IP дарек интернет тармагында түйүндү таануу үчүн колдонулган 32 биттүү дарек. Тармактын ар түйүнүнө тармактын жана түйүндүн идентификаторлорунан түзүлгөн IP дарек бекитилет. IP дарек эки бөлүктөн турат. Тармактын номери жана түйүндүн номери. IP даректин 4 версиясы өзүнө 32 битти камтыйт. Алар 0-дон 255-ке чейинки сандарды камтыйт. IP дарек 4 бөлүктөн турган номер. Мисалы, 192 чекит, 168 чекит, 0 чекит, 3 түрдө болуп турушат. Ар бир интернетке кошулган компьютер уникалдуу номерге ээ. Башкача айтканда IP дарекке ээ. Локалдык тармактарда колдонулган IP даректер жеке даректерге кирет. Компьютердин IP дарегин төмөндөгүчө элестетсек болот. 195 чекит, 85 чекит, 102 чекит, 14. Бул жерден ар бирине токтоло кете турган болсок, биринчи интернет тармагынын 195 түйүнү. Экинчиси 195 тармак астындагы 85 түйүнү. 85 тармак астындагы 102 түйүнү. Ал эми акыркы болсо, биз иштеп жаткан компьютердин IP дареги болуп эсептелинет. Кызыктуу маалыматтарга кайрыла кете турган болсок, Куба мамлекетинде бүткүл дүйнөлүк желени, же болбосо интернетти бир гана докторлор колдоно алышат. www кыскартылган сөзү англис тилинде World Wide Web деп чечмеленет. Ал эми кыргызча бүткүл дүйнөлүк желе. Биз бүгүнкү сабагыбызды аяктап жатып, силерге өз алдынча тапшырма бере кетели. Интернеттин тарыхы боюнча маалымат таап жазабыз. IP дарек деп эмнени айтабыз? IP даректин кандай түрлөрү бар? IP дарек канча бөлүктөн турат жана кандай? Суроолорго жооп жазабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.